Бүгүн Талас облусундагы медицина кызматкерлери кесиптик майрам белгилешти. Медицина тармагында эмгектенип келген Жакып Айдаров үчүн өзгөчө күн. Анткени 24 жыл жетекчилик кызматты аркалап келген каарманыбыз 40 жылдан бери санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунда эмгектенет. Ошо балалык кыял ошо аткарылды. Армиядан кийин институтка өтүп кетип, ошо мен институт бүтүн биринчи эле направление менен ошо Таласка келгенбиз. Ошол бизге аябай бир ажайып, сонун, кооз жай күнү болуп, биз үчүн чоң майрам. Ар бир кесип ардактуу, анын ичинен адамдарга өмүр тартуулаган медицина тармагында иштеген ак халатчандардын иши өтө жооптуу. Майрамга келген кесип ээлерин бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары Марат Мураталиев, Дастан Жумабековдор куттуктап, иштерине ийгиликтерди каалашты. Медицина кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Сиздер жөнүндө азыр көрдүк, айтса сөз аябай көп да. Мен сыймыктанам Таластын медиктери менен. Технический адам баштап главврачтарга чейин сиздер баарыңыздар батырсыздар. Мен сиздерди батыр деп эсептейм баарыңарды. Өз ишинин мыктылары бүгүн Жогорку Кеңештин ардак грамоталары, ошондой эле ыраазычылык баракчалары менен сыйланышса, Чолпон Мамбетов атындагы Биргелешкен облустук оорукананын директору Нурдин Усукбаевге Жогорку Кеңештин энчилүү сааты ыйгарылды. Бул мага берилген сыйлык жалпы эле биздин Талас областык ооруканасынын эмгек кызматкерлерине берилген сыйлык деп ойлойм. Ошо жанагы 20-жылы пандемияда баардыгыбыз иштедик да, ошону баалап берген сыйлык үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ыраазычылык билдирip айтып кетким келет. Албетте бул өтө жогорку деңгээлде толкундануу. Мындан ары дагы элибиз үчүн кызмат кылып беребиз деген ойдобуз. Анан учурдан пайдаланып, жалпы эле биздин өзүмдүн кызматкерлериме кесиптик майрамы менен куттуктап кетким келет. Дагы көп эмгектерди жарата бериштерин тилектешмин. Бакайта районунун Отурек айылында номер 9-кесипте тез жардамда фельдшер болуп иштеп жатам да, ошого чейин. Анан эми пандемия менен күрөштүк, бүт жактар менен күрөштүк. Баарын жеңдик. Кудай буюрса. Анан эми мынакей ушул бүт элге жакшылык, дайыма жакшылыкта болсун, элибиз оорубасын, дайыма ден-соолукта болот. Майрамдык салтанатка катышкан облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова өмүр сакчыларынын ишине ийгилик каалап, өкүлчүлүктүн ардак грамоталарын тапшырды. Сиздердин кесип сыймыктуу жана ардактуу. Өлкөбүздүн башкы байлыгы эл болсо, ал эми улуттун саламаттыгын сактоо сиздердин негизги милдет. Өлкөбүздүн, мамлекетибиздин негизги максаты ушу калк саламаттыгын коргогон адамдардын сиздерди колдоого, коргоого биздин максаттардын бири. Ошонун үстүндө иштей бермекчибиз. Ал эми медицина тармагында иштеген айрым дарыгерлер бул күнү саламаттыкты сактоонун отличниги төш белгиси менен сыйланышса, алардын арасынан 4 жылдан бери жаракат бөлүмүндө эмгектенип келген Насыр Болоткан уулу да бар. Жаш дарыгер бүгүн медицина тармагында иштеген иши бааланды. Учурдан пайдаланып, бардык медицина кызматкерлерин ушу кесиптик майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Негизи эле травматология ортопедиясында бүгүнкү күндө дагы жасай турган иштер көп, алга койгондагы максаттар көп. Анын баарын эми биргеликте ушу облус жетекчилиги, биздин больницанын жетекчилиги менен жардам менен буюрса ийгиликтүү ишке ашырабыз деген ойдобуз. Бул тармакка мен келгениме 31 жыл болду иштеп атканыма. Анан бул тармакты кызыкканым ушу кичинекей кезимде эле ушул ак халатчан дарыгерлерге аябай кызыгып, ушундай болсом деген тилек бар болчу. Ошонун кабыл болуп, мына азыркы учурда иштеп атабыз. Бардык медицина тармагында иштеп аткан медиктерди майрамдары менен куттуктагым келет. Калк саламаттыгына кам көрүп келген медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы ар жылы июль айынын 1-жекшембисинде белгиленип келет. Өмүр сакчыларына акыркы жылдары мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулууда. Элдин ден соолугу үчүн күн-түн ак кызмат өтөп келген дарыгерлердин иши ополтоодой. Бегайма Сымбайба, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары.